Урматтуу кыргыз элим, ден соолуңар жакшыбы, аман эсенсиңерби алтындарым. Мен бул Мадумаров жөнүндө айткым келет. Мындай депутаттар тембул эле моорукнуп сүйлөшүп алышып, бирине бири кадимкидей эле ачыктан ачык эле. Это терроризм. Эмне Мадумаров, сизге кайрылгым келет. Террорсуңбу? Мындайга жол бербеш керек, такыр. Мен мисал үчүн чарчадым, мага окшогон эл миллион чарчашты. Мисалы Садыр Нуркожоевич, эмне жамандыгын көрүп атасыңар? Мына канча деген жерди Бакиевдин убагында, андан беричи 17 жыл өтүп кетти. Сатышкан ай карап туруп элечи. Бир 10 чакты эле адам билген, калганы бүт баш ийген. Закон жок жеринен закон чыгарышкан. Канча деген жерди мына Бишкектин эле болуп, Заря жакта колхоздун поливной жерлеринин баарын тең бизнесмендерге саткан. 10 жылдан, 17 жылдан бери документ ала албай, там салып алып, документ ала албай. Ал элге ошол убактагы бийликтер бири да ойлошкон жок. Азыр 2 гектар жерде 41 үй. 41 үй бүлөдөн мына бир контурда 370, ар кандай контурда ар кандай гектарлар бар. Ошолордун баарын үйлүү, жайлуу документтерди кимелечи элимди кыйнабагыла. Ар бир кыргыз жараны тамдуу болуш керек, документ болуш керек, балдарын учетко тургузуш керек деп жанын кыйып коюп, трансформация кылып берем, амнистия чыгарып берем деп кандай иштеп атат ай? Муну канча жыл күткөн. Ойгонгула ал дагы бизнесмендер жерди сатып алгандар, ойгонгула там салып алган адамдардын эч кандай күнөөсү жок. Ойгонгула биздин азыр гана маанайыбыз көтөрүлүп, жакшынакай болуп атканда эмне үчүн Садыр иштеген жок деп айтасыңар, а? 17 жыл чыкпаган, вообще закон деген жок болчу, закон деген вообще жок болчу, айланайын Кудай. Ан үчүн адамдардын жүрөктөрү ооратат, ан үчүн адамдардын жөн эле темселеп калганбыз. Бул биринчиден. Экинчиден, мугалимдердин акчасын баарын көбөйтүп атат ай. Мына Баткенди карачы, көңүл бөлүп, Баткен элибиз менен ошолор жүрөгү ооруп атса дагы, мынакей камчы, жүрөгү ооруп атса дагы, ошолорго барып жетип, Германиядан даже келип